Саламатсыздарбы? Биз бүткүл дүйнөдө маанилүү жана талылуу болгон маселе тууралуу айтып беребиз. Жана бул боюнча ар кандай уламыштарды жокко чыгармакчыбыз. Кеп баңги-заттарынын адам организмине тийгизген таасири тууралуу болот. Эмесе, баңги-зат жөнүндө эмне билебиз? Бул тууралуу ар кандай булактардан түрдүү маалыматтарды угуп жүрөбүз. Бирок баңги-заты адамдын организмине тийгизген таасири жана натыйжасы кандай болот? Дал ушул тууралуу маалымат берели. Биринчиден, курамында баңги-заты бар препараттар медициналык көрсөтмө менен дарыгердин көзөмөлүндө кабыл алынат. Экинчиден, баңги-заттар мас кылуучу зат болуп эсептелет. Ага үйрөнүп, андан көз каранды болуп калуу тобокелдиги жогору. Үчүнчүдөн, баңги-затты кабыл алуу сарык, кургак учук жана ВИЧ ооруларын жуктуруп алуу тобокелдигин жогорулатат. Төртүнчүдөн, баңги-заттын бардык түрлөрү бүт орган жана ткандарга уудай таасир этет. Ал борбордук нерв системасын, мээни, жыныстык системасын, боор жана бөйрөктөрдү бүлүндүрөт. Эгер саламаттыгы чың адам баңги-зат кабыл алса, анын өмүрү кыйла кыскарат. Бешинчиден, баңги-заттын таасири менен адам өзүнө болгон көзөмөлдү жоготот. Аны кабыл алган киши ар кандай кылмыштуу иштерге барышы мүмкүн. Өзүн өзү сактоо инстинкти жоголуп, адам түрдүү ыңгайсыз кырдаалга туш болушу толук ыктымал. Алтынчы, баңги-затты бир канча ирет колдонгондон кийин организмдин ага болгон сезгичтиги төмөндөйт. Бир канча убактан кийин кумар кандыруу үчүн кадимки доза жетиштүү болбой калат. Наркоманиянын курамындагы дозасын көбөйтүүгө аргасыз болот. Натыйжада бул да жетишпей, күчтүүрөгүнө өтөт. Акырындык менен адам дабаасы жок күчтүү заттарды кабыл ала баштайт. Көпчүлүк учурда баңги-заттан көз каранды адамдар дозадан ашык кабыл алуудан көз жумушат. Баңги-зат менен байланышпоонун эң жөнөкөй жолу аны такыр кабыл албай коюу. Жалган ырахат үчүн өз өмүрүн тобокелге салуу туурабы же жокпу, ар бир адам өзү чечим кабыл алышы керек.